Биринчи вице-премьер-министр медицина кызматкерлеринин аброюна шек келтирген болсом кечирим сурайм. Бүгүн 13-апрель күнү биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык штабтын ишмердүүлүгү тууралуу онлайн жыйын берди. Медицина кызматкерлеринин оорусу боюнча атайын адистерден турган комиссия иштеп жатат. Чет мамлекеттен маселени чечүү үчүн адистерге кайрылганбыз. Жакын арада бул боюнча маалымат берилет, деди биринчи вице-премьер. Ошондой эле медицина кызматкерлери тууралуу мурунку брифингде айтылган сөздөрү боюнча төмөнкүдөй толуктоо киргизди. Мен буга чейин брифингде медицина кызматкерлеринин ооруп калганы тууралуу айткан элем. Аны айрым кызматкерлер өзүнө алып алган учур болуп жатат. Мен бирөөнүн аты жөнүн, купуя сырын атаган эмесмин. Маалыматты бергенимдин негизги максаты медицина кызматкерлерге чара колдонуп, алардын оорусун ашкерелөө болгон эмес. Коронавируска каршы күрөшүп жаткан кызматкерлердин келечекте андай маселеге чалдыкпай, милдеттерин так аткарып жүрүшсө деген ой болчу. Ал эми жалпы медицина кызматкерлеринен расмий түрдө кечирим сурайм. Эгер ошол маалымат сиздердин аброюңуздарга шек келтирген маалымат катары кабыл алынса, кечирим сурайм. Штабтын башчысы катары мен медицина кызматкерлери менен тыгыз иштешип, алардын кандай эрдик менен иштеп жатканын көрүп жатам, деди Боронов. Чын эле келет бекен деп жөн эле жазганбыз. Мэриянын аппарат башчысы колунда бар жарандардагы жардам сурап жатканын айтты. Бишкекте жардамга муктаж үй бүлөлөргө калктын аярылуу катмарына кирген жарандарга күн сайын азык-түлүк продуктыларынан турган жардам берилип жатат. Жардам көрсөтүп жаткан кызматкерлер акыркы күндөрү кызыктай окуяларга туш болушууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев айтып чыкты. Айтымында жардам сурап кайрылгандардын көбү колунда бар жарандар. Калайык калк, акыркы күндөрү баарыбыз элдин көйгөйүн чечели деп чуркап жүрөбүз. Түнкү саат 2ге чейин жазган каттарга жооп берип жатабыз. Акыркы күндөрү өтө кызык окуяларга туш болуудабыз. Жардам сурагандардын көбү колунда бар адамдар болууда. Үйүнө барсак келдиңерби, чын эле келет бекен деп жөн эле жазганбыз дешет. Дагы башка толгон токой шылтоолорду айтышат. Эч нерсе эмес, чыдайбыз. Бирок сиздер жардамга муктаж башка жарандардын акысын жеп жатасыздар. Жок дегенде ушундай кыйын убакта тамашаны сыноону кое туралы деп жазат ал. Ошондой эле Балбак Түлөбаев мындан ары тамашалагандарды видеого жана сүрөткө тартып, коомчулукка жарыя кылаарын кошумчалады. Чубак ажы коронавирус умра даават аркылуу жайылды деп нааразы болгондорго жооп берди. Коомчулуктун айрым бөлүгү коронавирустун умрадан, дааваттан кайткандар аркылуу жайылганына басым жасап жатканына диний аалым Чубак ажы Жалилов комментарий берди. Анын айтымында мусулмандардын башына кыйын күндүн келиши алардын кармап жаткан дининин, дааваттын, умранын туура эмес экендигинен кабар бербейт. Сыртта жүргөн бир мекендешибиз Кудайга умранын да дааваттын да кереги жок турбайбы? Болбосо алар аркылуу коронавирус тарамак эмес деп интернетке жазыптыр. Бул туура эмес. Кудай таалама биздин окуп жаткан намаз, барган ажылыгыбыздын деле кереги жок. Кудай таалага сен менен мен деле керек эмеспиз. Бул бизге керек маселе. Биз ошол Кудайдын кулчулугу үчүн Кудайыңдын жолунда даават кыл деген өкүмүн аткарып даават кылып жатабыз. Албетте кемчилик кетип калышы мүмкүн. Кудайымдын биздин ибадаттарга, иш-чараларга муктаждыгы жок. Балким биз Кудайдын ыраазычылыгын алып, бейишке киребиз деген үмүт менен муктажбыз. Демек мусулмандарга келген сыноону көрүп эле Кудайга жакпайт экен деп ойлоп албаш керек. Намаз окуган адамга, чындык, акыйкатка жакын адамга сыноо көбүрөөк келет. Акыйкаттан алыс адамга сыноо азыраак келет, деди Чубак ажы Жалилов. Коронавирустун жакшы жагы: эпидемияда жумуссуз калган кыз лотереяны утуп мультимиллионер болду. Англиялык 17 жашар Хермони Дос коронавирус эпидемиясынан улам жумуссуз калып, бирок лотереядан утушка жетип мультимиллионер болду. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. Англиянын Брайтон шаарында жашаган Хермони Дос көл жээгинде сактоо кызматында иштечү. Коронавирус эпидемиясынан улам анын жумушу токтоп, иссиз калган. 26 мартта түнү атасы анын лотереядан утуп алганын сүйүнчүлөгөн. Эртеси ойгонгондо Хермони бул жөн гана түш болсо керек деп маани бербей койгон. Бирок атасы чын эле башкы утушту алганын жана жыл бою айына 10 000 фунт стерлинг, 971 580 сом алып турарын айткан. Мага азыркыга чейин түштөй сезилип жатат. Карантин учурунда акчаны корото да албайм, бирок келечекте үй бүлөмдү эс алууга алып барып, ат сатып алгым келет, деген Дос.
Чылым чеккен адамга коронавирус жукса, илдет башкаларга салыштырмалуу татаалыраак өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Россиядагы Блохин атындагы онкологиялык борбордун бөлүм башчысы Владимир Левшин Спутник радиосунун эфиринде билдирди. Чылым чеккен адамдын өпкөсүндө ар кандай оорулар пайда болот. Булар коронавирус жуккан учурда ого бетер козголуп, организмдин вирустан арылышына бир топ тоскоолдуктарды жаратат, деди дарыгер. Ал кошумчалагандай 5-6 жыл чылым чеккен адамда бери дегенде өнөкөт бронхит илдети пайда болот. Бул вирустун пневмонияны козгошуна эң жакшы шарттарды түзүп берет. Көлдөгү коронавирус чуусу. Бейтаптар отурган 2 бустун жүргүнчүлөрү кайда? Спутник Кыргызстан агенттиги Ысык көл областында коронавирус аныкталган 4 адамдын маршруттук картасын тактоого аракет кылды. Булар балыкчы жана Караколго чейин бир топ адам менен буста чогуу барышкан. Ал жүргүнчүлөр азыр табылбай жатат. Акыркы маалыматтар боюнча Ысык көл областында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 6-га жетти. Коронавирус аныкталгандардын 4-өө Индиядан келген, ал эми 2 алар менен байланышта болгондор. Спутник Кыргызстан агенттиги Индиядан дааваттан келген 4 адамдын обсервациядан чыккандан кийин көлгө чейин канча маршрут алмаштырганын тактап билди. Биринчи учур: 31 март күнү Индияга дааватка барып келген Түп районунун 2 жашоочусунан коронавирус аныкталган. Маалыматка ылайык, аларды аэропорттон текшерип, 3 күн обсервацияга жаткырышкан. Биринчи анализдери таза чыккандыктан 24 март күнү үйүнө кетүүгө уруксат берилген. Жергиликтүү бийлик бул жарандар ошол эле күнү 13 адам менен бир маршруткада Балыкчы шаарына чейин барганын айткан. Бирок 23 марттан тарта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялангандыктан маршрутка Балыкчынын кире беришиндеги санитардык карантиндик посттон артка кайтарылган. Ысык көлдө каттоосу барлар посттон жөө өтүшкөнү айтылууда. Алардын ичинде дааваттан келген 2 адам дагы бар. 2 жаран андан ары Түп районуна такси менен кетишкени айтылат. Ошентип Делиден келген 2 киши түнкү саат 3-тө үйүнө жеткен. Эртеси жергиликтүү фельдшерлер алардын үйүнө барып, саламаттыгын текшерип, шектүү симптомдор тууралуу районго кабарлаган. Мындан улам 2 өтөн кайра обсервацияга жаткырылып, дагы бир ирет анализ тапшырганда коронавирус жуктурганы аныкталган. Бирөөнүн 5, экинчисинин 7 үй бүлө мүчөсү обсервацияга жаткырылып, аларды жеткирген таксист дагы үй бүлөсү менен карантинге алынганы айтылат. Кийинчерээк Ысык көл облусунун жетекчилиги буста бул 2 адам менен чогуу болгон жарандарга кайрылып, тезинен анализ тапшырууга чакырат. Атургай вирус жуктурган бейтаптын видеосун да чыгарышкан. Бирок жергиликтүү бийликтин берген маалыматы боюнча азыр бустагы жүргүнчүлөрдүн бири дагы табыла элек. Коменданттык сааттын айынан Туркиянын ички иштер министри отставкага кетерин жарыялады. Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу кызматынан кетүүнү чечти. Чет элдик маалымат булактары ал өзүнүн отставкага кетүү боюнча чечимин коменданттык саатка карата айтылган сындар менен байланыштырганын жазышууда. Туркияда коменданттык саат жарыялангандан кийин жашоочулар топ-топ болуп көчөгө чыгып, дүкөндөрдө узун кезекке турушуп, азык-түлүктөр турган текчелер тазаланып калган. Алардын көпчүлүгү бет кап тагынган эмес жана пандемиянын эрежеси болгон адамдар ортосундагы эрежелер дагы сакталган эмес. Буга байланыштуу Сойлууну ал жарыялаган коменданттык саат тескери жыйынтык берип жатат деп оппоненттери сынга алышкан. Пандемиянын алдын алуу үчүн коменданттык саатты жүргүзүүнүн жоопкерчилиги толугу менен менин мойнумда болчу. Бирок коменданттык саат биз күбө болгон көрүнүштөргө алып келбеш керек эле. Мен элге зыян келтиргим келбейт, ошол үчүн кызматымдан кетем деп жазган ал. Коменданттык саат Туркиянын 30 шаарына жана бир аймагына киргизилген болчу. Аталган өлкөдө вирус менен ооругандардын саны 57 миңге жетип, вирус эң көп жайылган 10 өлкөнүн катарына кирген. Өзбекстандын Анжиян областында коронавируска чалдыккан 90 бейтаптын 78 медицина кызматкери экени белгилүү болду. Бул тууралуу 12 апрелде областтын акими Шухрат Абдрахманов элге кайрылганда айтканы маалымат каражаттары жазып чыкты. Андан мурда Наманган областынын башчысы Хайрулло Бозоров коомчулукту вирустун алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырган. Аким COVID-19 вирусуна чалдыккан бейтаптар аны кайдан жугузуп алганын билбей турганын айткан. 13 апрелдеги расмий маалыматка ылайык, Өзбекстанда коронавирус менен ооругандардын саны 896га жетти. 66 бейтап айыгып чыкса, 4 адам көз жумду. Өлкөнүн түштүгүнө ыктыярчы дарыгерлердин тобу жөнөп кетти. Бүгүн 13 апрель күнү өлкөнүн түштүгүнө барууну каалаган ыктыярчы дарыгерлердин тобу түзүлдү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти.
Өлкөдөгү оор эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Ош жана Баткен областтарындагы коронавирустун очокторунда эпидемияга каршы жана дарылоо иштерине катышууну каалаган адистердин бригадасы түзүлдү. Медициналык топ жугуштуу оорулар боюнча адис, эпидемиолог, анестезиолог коронавирус менен күрөшүү үчүн өлкөнүн түштүгүнө 1 айга кетип жатат деп билдиришти министрликтен.